Балыкчы шаарында Кулакунов көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн, соода түйүндөрүнүн, мейманкана жана кафелердин кызыл сызыктан чыгып кеткен тосмо дубалдарын алуу иштери жүрүүдө. Балыкчы шаарынын Кулакунов көчөсүндө снос иштери жүрүп атат. Азыркы учурда саройдун тосмолору алынып атат. Бул жактагылар өзлөрүнүн күчү менен алып атышат азыр. Буга чейин шаардык архитектура жана шаар короо бөлүмү тарабынан мыйзам бузуу фактылары такталып, дубалдын канча метрге чыгып кеткендиги өлчөнүп, тиешелүү документтер түзүлгөн. Анын негизинде объект ээлерине расмий эскертүүлөр жана аныктамалар берилген. Шаар бийлиги бул маселеде бардык тараптар менен ачык диалог жүргүзүп, тургундардын жана ишкерлердин пикирин угууга, көйгөйлөрдү мыйзам чегинде биргелешип чечүүгө умтулууда. Өзүңүздөр айтып атпайсызбы, мына Азамат менен кезигип сүйлөшкөнбүз деп. Ал официальный лицо, мындай айтканда мэр города, уже силер менен сүйлөшүү уведомление берип атат да, жол башталды деп. Ал бир. Экинчиден эжеке, 2023-жылдан бери бул жак 2 жыл уже мындай айтканда созулуп, жол бүтпөй турат. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөн жумада дагы жетекчиликтерибиз келди. Бул жумада дагы келип, мына бизге 2 жуманын ичинде ушул жакты жолду бүтүргүлө деген тапшырма коюп кетти да. То есть бул местный бюджеттен, мэрия тарабынан жасалган эмес бул жолчу. Бул жол Минтранс аркылуу тендер өтүп ошол аркылуу кеткен. Азыр жогорку жакка чейин Минтранска чейин чыгылып, бул маселенин баары ошол 2 жуманын ичинде мына жолду ачыш керек деген маселени ал жакка чейин коюшту да. А биз тараптан ошол эле учурда ушул жээктеги жанагы снос иштерин, немелердин баардыгын азыр булардын баарын жегин благоустроить этиш керек да, буларчы до конца жасап түшүнчү. Ошолорду тез арада бүтүрүп бергиле деген тапшырма коюлду эжекелер. Анан сиздерге айтып аткандай 2 жума же 1 ай мурун келип уведомление этсеңер болмок деген маселени буга чейин бул жолдун тагдыры чечилбей атты да. Жанагы мындай айтканда мэрия напрямую жасай албагандан кийин Минтранс аркылуу келип иштеп атты подрядчиктерчи. Анан тагдыры чечилбей жанагы вопростор чоюлуп калып атты да. Анан сиздер да туура түшүнүңүздөр, мына 2 күн мурун тапшырма түштү. Биз ошо 2 күндөн баштап анын уведомленияны берип баштаганыбыз ошол да. А так сиздер айткандай 1 ай мурун же 2 ай мурун берели десе, бул балдардын деле азыр немеси жок болчу, полномочиясы жок болчу, потому что бул жак жолдун тагдыры чечилбей аткан эле да. Бүтүш керек батыраак депчи. Анан сиздер аны да туура түшүнүңүздөр. Анан эртеңки күнү сиздер туура белгилеп атасыздар. Биз билебиз, что муниципальный жерде турабыз деп. Аны сиздер да билесиздер, биздер да билебиз. Мыйзам чегинде мындай айтканда консенсуска келип туруп, арабаны дагы сындырбай, өгүздү да өлтүрбөй, тезирээк мындай колубуздан келишинче максималдуу чечип кетелик. Эртеңки күнү сиздер эле жашайсыздар ушул жактачы, сиздердин эле балдар ойнойт ошого. Просто благоустроить этилип, жасалып калганы жакшы да. Белгилей кетсек, кызыл сызыктан чыккан дубалдарды калыбына келтирүү иштери Кыргызстан боюнча жүргүзүлүп жатат. Бул шаарды пландаштыруу, эрежелерин сактоо, жолдорду жана тротуарларды кеңейтүү, коомдук аянтчаларды жана жашыл зоналарды түзүү максатында ишке ашырылууда. Балыкчы шаарында Кулакунов көчөсү жакшы жаңылтырылып, автобус салынып атат, бар жүрүүбүз коюлуп атат, дорожкаларыбыз. Анан эми баягы кыргызчылык кылып ичине жылып алат экенбиз, чыгып алат экенбиз. Анан жакшы сөз бар, красный линия деген. Красный линиядан да чыгып алат экенбиз. Мына мэриянын вице-мэри келди, архитектуранын жетекчисимин деп, муниципальный немелер келип түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Туура кабыл алдык. Бирок чота кеч болуп калды деп ойлойбуз да. Анткени мурунураак болгондо мындан башкачараак болмок беле, бирок баары жасалгандан кийин болуп калды. Эми муну да туура түшүнүү менен кабыл алабыз. Баары закон баарыбызга бирдей. Жыл десе жылабыз. Баарын кайра ордуна келтирип, жакшылдандырганга аракет кылабыз. Жакшылык берсин, ушу касиеттүү жер болсун деп эле атабыз. Баарыбыз оңолсун. Мынакей канчадан бери ушинтип турган ушу Кудайым буга калгулатанын батасын берген жер. Бул жер мына эми болду. Мен балдарыма айттым, бул жер сонун үй болот, сонун жер болот, балыкчы сонун болот деп эле канчадан бери. Мынакей ошо болду. Эми Кудайым ийгилик берсин баарына. Балдарыбыз өнүп өссүн, алдыңа жетейиндер. Ушул жерден ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук берсин, алдыңа жетейиндер. Аталган иштер мыйзамдуулукка жана коомдун кызыкчылыгына негизделип, көпчүлүк жарандар жана ишкерлер тарабынан түшүнүү жана колдоо менен кабыл алынууда.